Саламатсыздарбы? Эфирде жаңылыктар, студияда мен Али Айсаева. Бүгүнкү чыгарылышта Билим Орто мектеп комплексинде мугалимдер күнү белгиленди. Аңкул Осмонов атындагы гимназияда кыргыз тили декадасы өттү. Эмнеге мектеп окуучусу экономиканы билүү зарыл? Атайын интервью рубрикасына биле аласыздар. Аңкул Осмонов атындагы мектеп гимназиясында 23 сентябрдан 23 октябрга чейин кыргыз тили декадасы өттү. Мындан туура 33 жыл мурун тактап айтканда 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРнин Жогорку Совети мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Мына ошол күндөн бери 23 сентябрь кыргыз тили майрамы катары белгиленип келет. Бул күнү билим берүү мекемелеринде кыргыз тили боюнча ар кандай сынактар уюштурулуп, концерттик программалар менен коштолот. Биздин мектепте дагы кыргыз тили күнү белгиленип, ачык сабактар, класстык заттар жана концерт уюштурулган. Ошондой эле декаданын алкагында кыргыз тили мугалими Венера Өскөнова кесиптештери үчүн семинар уюштурду. Педагог ар кандай семинарларга тынбай катышып турат. Мына ошол окутууларда үйрөнгөн билими жана тажрыйбасы менен бөлүштү. Айта кетүүчү нерсе, гимназиянын окутуучулары көптөгөн тренингтерге катышып турат. 5 октябрда Кыргызстанда мугалимдер күнү белгиленди. Билим Орто мектеп комплексинде дагы бул майрам уюштурулду. Кененирээк кийинки сюжетте. Жыл сайын 5 октябрда мугалимдер күнү майрамдалат. Кыргызстан боюнча мугалимдер күнү бир жылда бир эле жолу өткөрүлөт. Билим Орто мектеп комплексинде бул майрамга карата атайын иш-чара уюштурулду. Ага Ысык Көл районунун мыкты педагогдору чакырылып, аким сыйлыктарды тапшырды. Мугалим ага экинчи апам болот, мектеп экинчи үйүм болот. Мугалим бизге келечекке жол ачат. Окуучулар мугалимдер күнүнө карата белектерди берип, куттукташты. Кесиптик майрамыңыздар кут болсун, урматтуу мугалимдер. Бекем ден соолук, кажыбас кайрат каалайм. Ийгилик сиздерге. Майрамыңыздар менен. Урматтуу мугалимдер, сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Силерге узун өмүр, ден соолук жана дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалайбыз. Майрамыңыздар менен. Мугалимдик кесип менен биринчи кезекте адамгерчилиги, адилеттүүлүгү, кызыктуулугу менен өзүнө тартып турат. Мугалимдин кесиби өтө оор. Күн сайын кечинде мугалим эртеңки сабактарды пландаштырып, ийгиликтүү окутуу үчүн кылдаттык менен даярданат. Малика Молдошова, Акбейил Нурбекова, Билим Орто жаңылыктары. Эмне себептен экономиканы билүү маанилүү? Экономиканы ар бирибиз түшүнүшүбүз керек. Жок дегенде өзүбүздүн каражатыбызды туура коротуу үчүн. Быйыл мектепте экономика жана каржы сабаттуулугу ирими ачылган. Саламатсыздарбы? Билим Орто студиясынын атайын интервью рубрикасын көрүп жатасыздар. Сиздер менен мен Жылдыз Исламканова. Быйыл биздин мектепте экономика жана каржы сабаттуулугу ирими ачылды. Мындан улам аталган курстун окутуучусу Кыдыралиева Гүлнур Жолдошбековнаны чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин мектепте экономика жана каржы сабаттуулугунун ирими ачуунун себебин айтып кетсеңиз. Рахмат сурооңузга. Негизи биздин мамлекетте 2016 жылы каржылык сабаттуулугун жоюу иретинде сонун программа киргизилди эле. Ошого таянып биз окуучуларга экономика жана финансы сабаттуулук сабагын кружогун киргизүүнү чечтик. Негизи эле азыр санариптештирүү доорунда каржы кызматы тездик менен өсүп жатат. Бирок тилекке каршы жаш муундар арасында финансылык сабаттуулуктун деңгээли өтө төмөн. Ошого байланыштуу биз окуучулардын акчаны туура колдонуусун, ошондой эле алардын көбөйтүшүн, финансылык кызматтарды көрсөтүү чөйрөсүндө өздөрүнүн укуктарын жана милдеттерин билүү зарыл экендигин үйрөтүүбүз керек болуп атат. Экономиканы эмнеге билүү керек жана ал мектеп окуучуларына түшүнүктүүбү? Окуучулардын финансылык жактан сабаттуу болуусу өтө маанилүү. Анткени бала бакчадан карылыкка чейин бала менен ата эненин
окуучу жана студент, кызматкер жана ишкер ушул сыяктуу социалдык ролдорду аткаруу үчүн финансылык сабаттуулук өтө маанилүү. Анан ар бир ролдо биз күн сайын акчаны башкарабыз жана биздин жыргалчылыгыбыз канчалык жакшы аткаргандыгыбыздан көз каранды. Ошондуктан бул чөйрөнү изилдеп, балдар каржылык маселелери боюнча абдан пайдалуу чечимдерди кабыл алышат. Анан дагы үй бүлөнүн материалдык бакубаттуулугуна дагы жогору өздөрүнүн салымдарын жакшы кошо алышат да. Анткени чыгашаларды жана кирешелерди эсептегенди үйрөнүшөт. Эмгек акы, пенсия, салык, инвестиция деген эмне экенин жалпы жонунан биле алышат да окуучулар. Анан балдар насия деген эмне экенин билишет. Насияны эмне үчүн үстөк менен берилерин биле алышат. Өткөн теманы бекемдөө үчүн биз балдар менен күнүмдүк турмуштан алынган мисалдарды колдонобуз жана практикалык көнүгүүлөрдү кылабыз. Ал эми экономика жана финансы сабаттуулук ирими окуучуларга кызыктуу жана түшүнүктүү болуш үчүн мен баардык болгон күч аракетимди жумшаймын. Иримге кайсы класстардын окуучулары келет? Экономика жана каржы сабаттуулук иримине жогорку класстын окуучулары келип атышат. Алар 9-10-11 класстар. Сабактар кайсы күндөрү жана канчада өтүүдө? Окуучулардын ыңгайлуулугу үчүн биз күнүгө 3-төн кийин болуп атат ирим. Анан группаларга да бөлүп койдук да, балдарга ыңгайлуу болуш үчүн. Гүлнур Жолдошбековна, бизге конокко келип маек курганыңызга чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат, сизге дагы Жылдыз, ишиңизге жана окууларыңызга ийгилик каалайм. Рахмат. Сиздер менен мен Жылдыз Истамканова болдум. Саламатта калыңыздар. Футбол лидердик сапаттарды, ылдамдыкты, чыдамкайлыкты өстүрөт. Бир нече жылдан бери Бирим орто мектеп комплексинде футбол ирими иштеп, окуучулар арасында популярдуу болгон. Кененирээк кийинки сюжетте. Алкы Осмонов атындагы гимназиясында 2015 жылы футбол боюнча ирим ачылган. Бул спортко катышууну каалаган балдарды машыктырып башташкан. Кийин көптөгөн кабылуучулар болуп, жаңы футбол аянтчасы курулган. Футболго катышыма 6 жыл болду. Футболго катышым чоңойгондо футболист болгум келет. Футболист болуп көп башка городторго барып соревнованияларды утупкум келет. Азыркы учурда 37 окуучу машыгып жатышат. Футболдо окуучунун жашына карашпайт. Бул иримге баштагыч класстан чоң класстардын окуучулары барышат. Мен деген футбол кружогуна катышыма деген зарыл болуп чоң өсүп, анан жана башка областарга кетип, соревнованияларга барып, кубоктарды жеңип ишинде каалайм. Футбол ирими бир жумада 3 жолу өткөрүлүп турат. Кружокту ачканыбыздын себеби мен да ушул Алкы Осмонов мектебин бүткөм 2006 жылы. Анан мен да ушул школдун мындайча айтканда курамасында ойночумун. Райондорго чыгчук жакшы. Анан ошондо ойлочумун да, ушу кичинекей балдар буюрса школду бүтүп кетсем, кийин келсем кичинекей балдарга ушундай өзүм кичине бир аз билген нерсени сабак берем деген ой менен келип ошо буюрса мына 6-7 жылдан бери балдарды акырынан үйрөтүп жатабыз. Биринчи жолу бул спорт 1863 жылы 7 декабрда пайда болгон. Бул спорттун көп пайдасы бар. Шамдагай болуп ашыкча майларды кетирет. Акбейил Нурбекова, Алия Исаева, Билим орто жаңылыктары. Эскөл районунда 16-сентябрда триатлон боюнча мелдештер өттү. Ага Борбор Азиянын спортчулары катышкан. Кененирээк Алина Чымырбаева айтып берет. Триатлон бул сууда сүзүү, велосипед тебүү жана чуркоодон турган татаал спорт түрү. Ушул жобого ылайык 16, 17 жана 18 сентябрда Ысык көлдүн жээгинде Виза триатлон Ысык көл 2022 триатлон боюнча ирим мелдештер өткөрүлдү. Ага Кыргызстан менен Борбор Азиядан 300 спортчу катышты. 2 километра надо плыть в открытой воде, 180 километров на велосипеде и 21 километр нужно бежать. Это все нужно сделать за один день.
люди, которые это могут, это просто супер люди, железные люди, айронмены. Белгилей кетсек, биздин мектептин окуучулары бул мелдешке ыктыярчы катары катышып, өздөрүнүн жардамын жумшашты. Тандоо Абдыразаков жана Осмонов мектебинде жүргүзүлдү. 3 дня стартов. В первый день это была половинка, второй день это кубок САТа, это есть такой рейтинговый кубок, где принимают участие в основном профессиональные спортсмены. А сегодня целый день принимали участие любители, которые профессионально не занимаются спортом, но достигают высоких наград, высоких рейтингов и представляют нашу страну на международной арене. Айта кетсек, бул иш-чара 6 жылдан бери өткөрүлүп келет. Уюштуруучулардын айтымы боюнча жарым деп аталган айронмен Кыргызстанда биринчи жолу өткөрүлүүдө. Алина Чумурбаева, Айдай Жеңишова, Билим Ордо жаңылыктары. Ушуну менен жаңылыктар сонуна жетти. Сиздер менен мен Алла Исаева болдум. Саламаттаңыздар.